Саламатсыңарбы? 5-чи сабагыбыз машинанын үйрөнүүсүндө математикалык негизге арналган. Мындан алдыңкы сабактарда машинанын үйрөнүүсүндө 3 түрдүү үйрөнүүгө токтолдук. Биринчиси көзөмөлсүз үйрөнүү, көзөмөлдөнгөн үйрөнүү, көзөмөлсүз үйрөнүү жана бышыкталган үйрөнүү. Бул үйрөнүү процесстери жүрүп жатканда машинанын үйрөнүүсү сөзсүз түрдө өзүн кандайдыр ошол модельдерди иштеп чыгып атканда математикалык негизге таяйт, пайдалуу математика болуп эсептелет десек дагы туура болот. Андыктан математиканы түшүнүп, математиканын ичиндеги болуп жаткан ошол жана алгоритмдерди, түшүнүктөрдү бул жакта сиздер менен бөлүшкөнгө аракет кылам. Албетте акыркы мезгилдерде иштелип чыккан ар кандай даяр китепканалардын негизинде бир жыйынтыкка жетишиңиздер мүмкүн. TensorFlow, Keras, PyTorch, NumPy булар scikit-learn мисалы акыркы мезгилдердеги мындай жылдызы жанып келаткан китепканалар. Булардын натыйжасында да бир нерсеге жетсеңиздер болот. Бирок эгерде сиз өзүңүз модель чыгарам, биз өзүбүзгө таандык гана жеке биз колдоно турчу же болбосо бизге өзгөчөлүктүү бир модель чыгарам десеңиздер, же болбосо бул TensorFlow, ошол эле PyTorch, Keras'тын аркасында эмне болуп жатат, башкача айтканда ашканасында эмне болуп жатат деп кирем десеңиздер, анда математика бул ушул сиз бул жакта көрүп турган баардык китепканалардын арка бетинде дейлик, көрүнбөгөн жагында, пайдабалында, тамырында математика бар. Ошол математика эмне иштерди аткарат, кандай түрдүү математика бар, мындан кийинки сабактарда ушул негиздерге, ушул түшүнүктөргө кененирээк токтолгонго аракет кылабыз. Андыктан бул сабактын ичинде бул машинанын үйрөнүүсүндө математикага байланыштуу темалардын маанисин түшүнгөнгө аракет кылабыз. Бул жакта графикада ар кайсы темалардын ушу машинанын үйрөнүүсүндөгү болжолдуу ролун эсептеп чыккан адистер бар экен. Ошону сиздер менен бөлүшөйүн дедим. Мисалы 35% сызыктуу алгебранын ролу бар дешет. 25% ыктымалдуулук жана статистика илими, 15% multivariate дегени көп өзгөрмөлүү же болбосо мульти өзгөрмөлүү калькулус, 15% алгоритмдер жана татаалдыктар, калган 10% болсо башка темалар дейт. Ошондо ушул темалардан топтолгон бир түшүнүк десек дагы болот, машинанын үйрөнүүсү. Биздер дагы сабагыбызда ушул темалардын мүмкүн болушунча эң маанилүү жактарын, жалпы түшүнүктөрүн дагы бергенге аракет кылабыз, камтыганга аракет кылабыз. Өзгөчө ыктымалдуулук, сызыктуу алгебра, регрессиянын түрлөрү, ошондо бир өзгөрмөлүү регрессиябыз бар, бир канча өзгөрмөлүү регрессия түрлөрү бар. Ошолорго кенен токтолгонго аракет, логистикалык регрессия сабагыбыз дагы бар, аларга дагы жалпы түшүнүктөрүн бергенге аракет кылабыз. Анан регуляризация деген дагы сабагыбыз болот. Бул машинанын үйрөнүүсү сабагыбыздын жүрүшүндө, андыктан алдыда дагы буларды кенен түшүндүрүп беребиз. Эми математика дегенден кийин албетте машинанын үйрөнүүсүндө математикалык модельдөө негизди түзөт десек болот. Андыктан математикалык модельдөөнүн аныктамасы менен баштайлык. Математикалык түшүнүктөрдү жана тилди колдонуу менен бир системанын сүрөттөлүшүн математикалык модельдөө дейт экенбиз англис тилиндеги Википедиянын аныктамасында. Демек, бир система бар, ошол системаны сүрөттөөдө, математиканын тили менен сүрөттөөдө математикалык модельдөө колдонулат. Ошондо математиканын тили бар экенин биз баарыбыз билебиз. Математика кадимкидей биздин дүйнөдө, чөйрөдө болуп жаткан окуяларды
акыркы мезгилдерде өзгөчө билимде жетишкендиктерибизди, дүйнө таануубузду, жер таануубузда, океанды таануубузда, жан жаныбарларды таануубузда, биологияда, дене түзүлүшүбүздү таанууда, клеткаларда органдарыбызды, физиканы түшүнүүдө, космосту түшүнүүдө математика бизге көп нерсенин ачкычы болуп келди. Мындан кийин дагы компьютер жаатында, компьютерге машинанын үйрөнүүсү жаатында дагы математика зор бир ролду үстүнө алды десек дагы болот. Андыктан математиканын мындан кийин негиздерин дагы чечмелеп бергенге аракет кылабыз. Дегенде албетте математикадан максатыбыз эмне? Жашоодогу процесстерди негизинен башын аягына чейин түшүнүү, ошо түшүнгөн нерсебизди дагы контролго алуу аракети. Илим билимдин пайдаланында же болбосо илим билимдин негизги максаты десек дагы болот. Анткени бизди чөйрөлөп турган окуяларды, жашообузда болуп жаткан окуялардын себептерин, ошол себептердин натыйжасында жүргөн процесстерди, андан кийин бул процесстердин аркасында чыккан натыйжаларды түшүнгөнгө аракет кылабыз, чечмелегенге аракет кылабыз. Ошонун баардыгы эми илим билим болуп саналат. Ушул процесстердин чечмелөөсүндө көбүн эсе математика колдонулат, математика кенен колдонулат десек дагы болот. Андыктан математикада өзгөчө мисал бери кетелик, жер жүзүндөгү тартылыш, гравитация кубулушун азыр деле мисалы сезебиз. Колубузду бир нерсени таштасак жерге кандай тартылса, ошол тартылуусун көрүп турабыз, бирок эми муну кандай чечмелейбиз? Бул эмне болуп жатат? Эмнелерден мындай, кайсыл себептен мындай болуп жатат деп илимпоздор ойлонуп келген. Анан ошол процессти эми башкаларга да түшүндүрүү үчүн, же болбосо кагаз бетине түшүрүү үчүн, бир тилге айландыруу үчүн математика тилин колдонуп, формуласын жазып чыгышкан. Билесиздер, белгилүү атактуу илимпоз Ньютондун жазган формуласы, атактуу бир окуясы бар эле, эсиңиздерде болсо, башына алма түшкөндөн кийин анан ушундай, бул демек ушундай болот экен деп F барабар mg масса жана g деп кийинчерээк бул константаны дагы иштеп чыгат. Бул формуланын максаты бул жакта кандайдыр бир дүйнөдө болуп жаткан кубулушту башка бир тил менен чечмелеп берүүгө аракеттенүүсү, моделин чыгарганга аракеттенүүсү. Ошондой эле баардык азыркыга чейин болуп жаткан окуяларды математиканын тили менен, илим билимдин тили менен чечмелегенге аракет кылып келдик. Биз адамзаты катары бул жакта сиз көрүп турган дүйнөдө болуп жаткан окуялардын эң негизги формулалары десек болот. Тамгалар менен, биз билген тил менен ошол өзгөрүштөрдү, өзгөрүүлөрдү, кубулуштарды, феномендерди ошентип чечмелегенге аракет кылып келдик элек. Мындан кийин дагы компьютер жаатында ушул аракет уланып жатат. Анткени математикалык модельдөөнүн артыкчылыктарында эмне жатат? Башка колдомолорго караганда ийгиликтүү болот. Математика анткени так илим, тагыраак багыт бергенге, тагыраак натыйжа алганга дайым шарт түзүп берет. Маселелерди чечүү үчүн так багыт берет дедик. Модель деген системаны толук түшүнүүгө мүмкүндүк берет. Анткени математиканын өзгөчөлүгү башынан аягына чейин болгон процесстерди сүрөттөп беришүү, чечүү жолун тагыраак долбоорлоого мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анткени ушул эгерде формулировкасын, формуласын туура жазып алсак, демек процессти толугу менен контролго алабыз дейбиз дагы. Негизинен машинанын үйрөнүүсүндө кенен колдонулуп келген ушул акыркы артыкчылыгы учурдагы бизди чөйрөлөп турган эсептөө машиналарынын мүмкүнчүлүгүн толук колдонууга шарт түзөт. Анткени математикалык модельдөө бул окуя, чөйрөдө болуп жаткан окуяларды машинанын дагы түшүнө турган тилине айландырып берүү.
Анткени математика же болбосо машинанын үйрөнүү тилинде машинанын үйрөнүүсү 0 жана 1 колдонот, сан колдонот, санарип дүйнө деп дагы айтабыз. Санарип дүйнө, андыктан математика компьютердин дагы тили деп койсок болот. Андыктан чөйрөдө болуп жаткан окуяларды да биз дагы математика аркылуу компьютерге түшүндүрүп берүү аракетибиз дайым болуп келет. Эми математикалык моделдөөдө 3 негизги кадам колдонулат. Албетте адегенде проблеманы көйгөйдү аныктоо иши жүргүзүлөт. Аныктоо иши жүргүзүлгөндөн кийин ошол проблеманын ичинде бул проблеманы кандай чечсек болот деген гипотезалар, болжолдоолор, илимий болжолдоолор ортого чыгарылат. Анан ошолорду ичинде процессти таасирин тийгизген өзгөрмөлөрдү аныктоо болуп саналат. Ошондо мисалы такыраак маалымат берелик десек, бул жакта сиздер көргөн ар бир тамга негизинен бир өзгөрмө болуп саналат. Ошол өзгөрмөлөрдү variable десек да болот. Өзгөрмөнү канчалык тагыраак атасак, тагыраак тактасак, тагыраак жерин көлөмүн белгилеп алсак, демек процессти дагы ошончо жакшыраак натыйжа бере турган бир деңгээлге алып келсек болот деген. Анан бул 3 модельдөөдө 3 негизги кадам аныкталгандан кийин математика дагы азыркыга чейин топтоп келген тажрыйбабыз, билимибиз, илимибиз баардыгын колдонуп, анан ушул проблеманы чечүүгө жооп издейбиз. Көбүн эсе ошондо машинанын үйрөнүү процессинде дагы ушул жоопту издөө процессин тезирээк болсун деген аракет кылабыз. Анткени маалымат иштетүү күчү компьютерлердин адамдын маалымат иштетүү күчүнө караганда албетте жогорураак. Андыктан машинанын эсептөө күчүн көбүн эсе колдонуп келебиз. Анан биз каалаган натыйжага жетиш үчүн негизи 3 кадам маанилүү. Биринчи, маалымат топтошубуз керек. Маалымат топтогондон кийин ошол маалыматтын өзгөчөлүктөрүн дагы билишибиз керек. Ал маалымат канчалык ишеничтүү маалымат, ал маалыматка канчалык таянсак болот деген өзүнө таандык дагы. Мына эми маалымат илимине арналган өзүнчө бир сабагыбыз бар. Ал жакта тереңирээк талдаганга аракет кылабыз. Ошо топтолгон маалымат тууралуу кийин кандайдыр бир математикалык модельдерди иштеп чыгып, математиканы дагы туура колдонуп, ошондо максатыбыз адегенде машинанын дүйнөсүндө болгон үчүн санарип дүйнө тууралуу сөз болуп аткандан кийин, санарип дүйнө дегенден кийин сөзсүз түрдө бир маалымат, data, information, бул экөөнүн тең колдонсок болот бул жакта. Эми дата катары дагы, информация катары дагы ушул маалыматты канчалык туура, канчалык көлөмдүү чогулта алсак, андан кийин ошонун негизинде канчалык туура бир математикалык формула же болбосо туура математикалык модельдөө ортого чыгарсак, ошончолук туура бир алгоритм ортого чыгат. Алгоритм билесиздер, математиканын тили болуп саналат десек болот. Алгоритм биздин күнүмдүк жашоодагы алгоритмди да колдонобуз. Акыркы мезгилдерде өзгөчө ковид менен күрөшүүдө иш аракеттин алгоритмдери же болбосо айыктыруу алгоритмдери деп да угуп калдыңыздар болот. Бул эсиңиздерге сала кетейин, алгоритм белгилүү бир иш аракеттердин белгилүү бир тартипте аткарылышы. Анткени тартип болбосо ал кандай бир натыйжага жетиш оор болуп калат. Андыктан ошол тартипти биз колдоно турчу модельдерде же болбосо биз колдоно турчу компьютердик тармактарда ошол алгоритмдердин тартибин көрсөтүп беришибиз керек. Көзөмөлдөнгөн үйрөнүүдө бул тартиптерди биз компьютерге даяр түрдө белгиленген маалымат аркылуу өткөрүп берсек, көзөмөлсүз үйрөнүүдө болсо бул тартиптерди компьютердик система, компьютердик тармактар ошо машинанын үйрөнүүсү принциптери негизинде өзүнөн өзү өрчүтүп,
өзү ошондой моделдерди чечмелеп чыгарганга аракет кылып келет. Акыркы мындан алдыңкы сабакта биз бышыкталган үйрөнүүгө токтолдук элек. Бышыкталган үйрөнүүдө болсо көзөмөлсүз үйрөнүүдө да болгондой компьютер тармагы өзү чөйрө менен алакасынын негизинде ушул алгоритмдерди өзү бышыктап, өзү иштеп чыгып, анан бир натыйжага жеткиргенге аракет кылат. Ушул 3 кайра эсиңиздерге башынан топ алып келе турган болсок, кайра бул маалыматты топтолгон маалымат, туура маалымат болуш керек, иреттүү маалымат болуш керек. Бул маалымат канчалык ишеничтүү маалымат болсо, туура бир математикалык формула же модель ортого чыгат. Математикалык формула же болбосо модель канчалык туура болсо, туура алгоритмге алып келет. Алгоритм болсо биз каалаган натыйжага жеткиргенге аракет кылат. Эми бул жакта натыйжа дегенибиз эмне? Бул жакта натыйжа дегенибиз бизге жардам бере турчу, натыйжалуу жардам бере турчу компьютердик модельдер, машинанын үйрөнүүсү деңгээлинде иштеген. Ошондо машинанын үйрөнүүсүндө биздин бир гана максатыбыз бар: машиналардын биз аларга тааныган же болбосо сүрөттөп берген окуяларда же болбосо тармактарда биз каалаган натыйжаларды чыгарып берүүсү. Ошон үчүн аларга ошондой максат коебуз. Максат койгондон кийин анан учур менен биз өйрөткөн учурларда бир модель чыгышы мүмкүн. Ошолорго 3 түрдүү ошо үйрөтүү принцибине токтолдук. Же болбосо машиналар өзүнөн өзү эле кандайдыр бир илимди, билимди өөрчүтүп, ошол илим-билим өөрчүгөндөн кийин ошонун негизинде тажрыйба алгандан кийин ал тажрыйбасын бышыктап кандайдыр бир түшүнүүгө, интеллектке жетиши мүмкүн. Андыктан биз каалаган натыйжа бул жакта туура иштеген, туура натыйжа берген бир компьютердик модель десек болот. Анан модельди түзүүдө ушул 3 кадам маанилүү. Анан 3 кадамда тең негизинен математикалык принциптер, математикалык түшүнүктөр, азыркы учурга чейин биз ошол дүйнө таанымыбызда чогултуп келген математикалык түшүнүктөрдү дагы кенен колдонуп келебиз. Андыктан машинанын үйрөнүүсү жаатында математикалык негиз пайдубалды түзөт. Баардык нерсе барып математикага такалат десек да болот. Машинанын үйрөнүүсүндө терең бир илимий иштерди жүргүзөм десеңиздер, математиканы тереңдетиңиздер. Математикалык канчалык терең түшүнсөңүздөр, ошончолук машинанын үйрөнүү принцибинде жакшы бир натыйжага жетсеңиздер болот деп эсептейм. Андыктан ушуну менен математиканын канчалык керектүү бир илим экенин, өзгөчө маалымат иштетүүдө, компьютер илиминде, негизи эле санарип дүйнөдө математиканын канчалык керектүү экенин баса белгилеп, ушуну менен сабагыбызды анда аяктайлык. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.